Урматтуу окуучулар, математика сабагына керектүү окуу куралдарыңарды даярдап, китеп, дептер, калем сарыңарды алып чыгып, сабакка даярданып турабыз. Экранга жакын келебиз. Бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бизде бүгүн математика сабагы мисал маселе иштөө берилген. Номер 107 жана 115 мисалдарды, маселелерди аткарып чыгарабыз. Бул сабакта ар бир окуучу өзүнүн атистүүлүгүн көрсөтө алат деп ишенем. Биздин алгачкы тапшырмабыз мисалдарды чыгарабыз, ар кандай ыкмаларды колдонуп. Биз буга чейин кошуунун ар кандай ыкмаларын колдонуп, кошуу амалын аткарып келгенбиз. Ошол ыкмаларды эсибизге салып, бул тапшырманы аткаргыла. Биринчи тапшырма ооз-эки эсептөө жүргүзөбүз. Экранды жакшылап карагыла. Баарыбыз чогуу аткарабыз. ооз-эки иштейбиз. 4 кошуу 1 барабар, 10 кемитүү 1 барабар, 7 кемитүү 7 барабар, 15 кемитүү 15 барабар, 10 кемитүү барабар, 0 кошуу 6 барабар. Буларды ооз-эки аткарууга аракет кылгыла. Кийинки тапшырмабыз маселе иштөө. Бир цехте 6 жумушчу иштейт, экинчисинде 2ге ашык. Экинчи цехте канча жумушчу бар? Бул суроо белгискен. Демек, 2 цехте бардыгы канча жумушчу бар? Биз 2 амалдуу эсеп чыгарышыбыз керек экен. Маселенин шартын тегеречилер менен түшүндүрүп, канча амал жаздың? Мына ушуларды белгилеп, дептериңерге жазып, WhatsApp аркылуу мага жөнөтүп койсоңор болот. Биринчи цехте иштеген жумушчулардын саны белгилүү бизде, ал эми бизге экинчи цехте канча жумушчу иштээрин табышыбыз керек. Жакшылап ойлонобуз. Кийинки тапшырма биз фигуралар боюнча иштейбиз. Азыр кийинки тапшырмада экранда көрсөтүлгөндөй фигураларды көрүп турасыңар. Мына ушул ар бир фигуранын жагын ченеп жазып чык дейт. Бул фигуралар номер 110 мисалда берилген китебиңерде бар. Кийинки тапшырма сүрөттүү маселе экен. Азыр сүрөткө көңүл буралы, сүрөттөрүн карап. Сейде 5 жылдызча, анын сиңдиси 2ге аз жылдызча жасады. Маселеге кандай суроолорду койсо болот? Суроо коюп чыгар. Тапшырма түшүнүктүү, Маселеге биринчи суроо коюп аласыңар, андан кийин шартын түзүп, чыгарылышын түзүп, дептериңерге жазып, жөнөткөндү унутпагыла. Бул 2 минут ичинде чыгарыла турган тапшырма. Шарлардын бетинде силерге тапшырмалар жазылган. Жакшылап карап, мына ушул тапшырмаларды ылдам чыгарып, дептерибизге жазабыз. Бир орундуу сандарды бир орундуу санга кошуу жана кемитүү. Биз буга чейин, урматтуу окуучулар, 2-ни, 1-ди, 3-тү, 4-тү, 5-ти кошуунун жадыбалы билебиз. Буга карата мисал маселелерди иштеп келгенбиз. Биз мындан ары кошуунун жадыбалын жатка билишибиз керек. Андыктан силер кошуунун жадыбалын жатка жаттап алгыла. Кийинки тапшырма логикалык тапшырма. Мен окуп берейин, андан кийин силер өзүңөр чыгарып баштагыла. Ортоңку мамычадагы сандарды ар бир сапка жаз. Алар кайсылар? Атагыла. Ал эми жогорку саптагы ар бир сандан 1ге чоң болгон сандарды жаз. Алар кайсылар? Бир аз ойлонуп, дептерибизге иштейбиз. Ал эми бизге кийинки тапшырма бул үй тапшырма экен. Номер 113 сиздерге үй тапшырма. Бардык окуучулар бүгүнкү сабакка абдан активдүү катышты деп ойлойм. Баарыңарга ыраазычылык. Андан кийинки окууларыңарга ийгилик каалайм. Ар дайым ата-энеңер менен бирге болгула.
Сабакка катышкан окуучулардын баардыгына азаматсыңар деп айтмакчымын. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта турула.